эпидемиологиялык абал бүгүнкү күнгө туруктуу деп айтсак болот. Бизде стационарда дарыланууда жаткан адамдар дагы жок эмес. Булардын ПЦР положительный болуп же болбосо ковид пневмониясы менен ооругандар, алардын саны бүгүнкү күнгө 7 адам. 3-өө өтө оор абалда реанимациялык бөлүмдө дарыланып жатат, үчөөсү оор абалда, ал эми бирөө орто абалда болуп саналышат. Стационарда жаткандардын бардыгы тең, өзгөчө оор абалдагылар, өтө оор абалдагылардын бардыгы тең, булар вакцина албагандар. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн планда каралган 9209 адамдын ичинен 74% биринчи вакцинациядан өтсө, 68% экинчи вакцинациядан өттү. Ошону менен катар эле бизде бустердик доза дагы жасалып жатат.